Бекборбиев бул жашоодо эч кимге жардам берүүгө милдеттүү эмес. Нурлан Насип муктаж үй бүлөлөргө жардам берди. Гүлзат Мамытбек Россиянын саясий ишмерине турмушка чыгат. Салам достор, шоу-бизнес жаңылыктары менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргыз эстрада жылдызы Бекборбиев учурдагы кыйчалыш абал тууралуу оюн Facebooktагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын пикиринде бул жашоодо эч кимге жардам берүүгө милдеттүү эмес. Ачуу чындык, дүйнөнүн жазылбаган мыйзам ушундай. Керек болсо мамлекеттагы белгилүү маселелерде гана жардам көрсөтө алат. Менеджер катары. Барыбызга акчасы да жетпейт. Бул илдет күчтүү өлкөлөрдүн дагы айласын кетирип турат. Биздин эле эмес. Ушул убакта элге өз чөнтөгүнөн акча чыгаргандарга алкыш сөз айтып, рахмат деп тургандын ордуна бул уурдаган акчасын кайра бизге берди, а эмнеге тигил бай бербейт, берсин деп чанжыраганыбыз туура эмес. Адам жараткандын жана ата-энесинин алдында гана милдеттүү. Эгер ал башка дагы бирөөгө жардам берип жатса, демек ал анын ыйманынан, чын жүрөгүнөн деп билелик. Бүт дүйнө элинин башына түшкөнүн биз да көрөбүз. Башка арга жок. Адамдык сапаттан кетпей, сабырдуу карманалы дейт ырчы Бекборбиев. 1 апрель күнү ырчы Нурлан Насип колунда жок үй бүлөлөргө азык-түлүк таратып жардам берди. Анча-мынча интернетте маданият өкүлдөрүнө тийишкен ичи бузук адамдарга теңелгим келбейт. Кандай үйдө жашайбыз, кандай машина айдайбыз, чачыбызды кырабызбы, ал ар кимдин өзүнүн иши жана мээнети, эмгеги. Жаратканыбыз ар бирибизге маңдайга эмнени жазса, ошону көрүп Кудайга шүгүр кылып жашайлы деп пост жазган ырчы мырза социалдык тармактарда. Ал эстафетаны ырчы Анжеликадан алганын айтып, эми достору Максат Давранов, Данияр Эрматов жана Улук Сапаровго узатканын айткан. Орус улутундагы апа чындыгында кыйналып жашайт экен. Ошол апакебизге кече күн көрүп калып, кичине тыйын жактан да жардам берип кеттик элек. Бүгүн сөз берип койдук элек, продукт тапкырып беребиз деп. Ушул эжекебизден баштайлы. Гүлзат Мамытбек турмушка чыгып жатканын жар салды. Анын айтымында болочок жолдошу Россиянын саясий ишмери. Акыры өз кыялымдагы эркекке жолуктум. Москвага жөн келбептирмин. Көрсө жолдошумду жолуктуруу үчүн бул жерге келиптирмин. Жакында үйлөнүү той деп жазат Гүлзат Мамытбек өзүнүн социалдык баракчасына. Мамытбек белгилегендей, ал жолуктурган мырза анын бардык талаптарына жооп берет.